Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп атканыма кубанычтамын. Бүгүн балдар сабакты баштаардан алдын жагымдуу мааны айтартууга кетейин. Жылмаюудан жаркайты басман, жылмаюудан күн желеси жаркып келет. Досторго күлкүңдү сен жатсаң, миң жолу ал кайрасага кайтып келет деп, бүгүнкү сабагыбызды биз жылмаюу менен баштап алабыз. Эмесе биз жаңы теманы баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз бөлүүнүн касиеттери. Класстагы 25 окуучуга 25 китеп таратылды. Ар бир окуучу канча китеп алган? Маселе бөлүү амалы менен чыгат. Анткени 25 китеп 25ге бөлүштүрүлгөн. 25 бөлүнгөн 25 амалы жазылат. 25 китеп 25 окуучуга бирден тиет. Башкача айтканда, 25 бөлүү 25 барабар 1. Чынында 25 тегерекчени 25 сапка бөлүштүрсө, ар биринде бирден тегерекче коюлат. Тийиндиси 1 болот. Бирдей сандардын тийиндиси дайыма 1 болот. Эмнени байкадым? Ар биринде бөлүүчү 1. Ал таблицадагы сандарды көрсөтөт. Демек, 5, 8, 6 тегерекчелер бүтүндөй бир сапка тизилишет. Башкача айтканда, 5 бөлүнгөн 1 барабар 5. 8 бөлүнгөн 1 барабар 8. 6 бөлүнгөн 1 барабар 6. Ар кандай сандарды 1ге бөлсө, ошол сандын өзү келип чыгат. Тик бурчтуу таблица түзүп чыгар. 0 даана тегерекчени 4 сапка жайгаштырабыз. Анда ар бир сапта 0 даана тегерекчеден болгон тик бурчтуу таблица түзүлөт. Демек, 0 бөлүнгөн 4 барабар 0. 0ду каалагандай башка санга бөлсөк, тийинди 0 болот. Балдар, китебиңерден 115 бетин ачып, андагы 668 жана 669 номерди өз алдыңарча иштейсиңер. Китеп мага жообун жөнөткүлө. Балдар, үйгө тапшырма 672 жана 673 көнүгүүлөр. Азаматсыңар балдар. Мына ушинтип бүгүнкү биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Иштеген ар бир тапшырмаңарды мага жөнөтөсүңөр.